Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 23 октябрь 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген Башбулак айылынан сонун жерден сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Ушул жер участок сатыкка чыгып атат. 8 соток, узун турасы 20га 40, кызыл китептүү албетте эле. Тегиз, уклон жери жок, сонун жер экен. Нол жагында кошунасы, именно боковой тарабында кошунасы. Нол жак официально көчө. Таза суу, анан свет бар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Тугандар, мен турган жер Башбулак айылы. Башбулакка киргениңиздерде мына партнер нефть деген заправка бар. Мурун сары заправка болчу. Ошол заправкадан өтөсүздөр. Дальше кетсеңиздер, ал жагы Каратай. Каратайга жетпей, нол жакта трансформатор. Бул жакта болсо Алтыбаев ачы деген көчө бар экен, асфальт көчө. Ушул көчөгө кирип түз жүрсөңүздөр, садиги жаңы түшкөнчө, садик менен мечиттен өтүп, жогору тарапка дагы бир аз чыксаңыздар, сатылуучу участогубуз турат. Чыгып барыңыздар. Тугандар, сатыла турган жер участокка дагы келип калдым. Өтө сонун жерде экен, чын. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, баалап кетесиздер. Панорама. Ушул жерден Башбулактын бурч-бурчтары, мына кошуналарыңыздар көрүнүп турат. Мен жанагы айткан иштеп жаткан нол садик дагы көрүнүп турат экен, көрүп атасыздарбы? Нол жакта болсо мечит. Айтайын дегеним, садикке, мечитке пешком эле бара бересиздер. Садиктин жанында мектептин чоң бош местасы бар. Ал жерге деле Кудай буйрса мектеп түшүп калат. Ошол. Эми азырынча балдарыңыздар Башбулактын өзүнүн центринде мектепке барып турат. Жакын эле. Так, нол жер кадимкидей көчө. Бул жакта мындай чыгып келесиздер да, мындай чыгып келе бересиздер. Кадимкидей көчө. Столбалар орнотулган, свет бар, анан таза суу бар тугандар. Вообще гыжлат болбоңуздар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт деп эси мага маалымат берди. Үйлөр толтура. 5 кошкон эл. Жер участогубуз ушул. 8 соток. Граница ушул жерден башталат. Анан мына кошунасынын заборуна барып такалат. Айтайын дегеним, көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 40 метр болот. Узун тураларычы. Ошол. Нол жакта даяр фундаменти дагы бар. Көчүп кеткен, сынып кеткен жерлери особо көрүнбөй деле атат. Жакын эле келип караган адам болбосо эле, так мындайдан караганда көрүнбөйт деле экен. Фундамент мындай немеси менен, подушкасы менен. Бул жак ошо санузел деп койсок болот. Бияк кире бериш болсо, нол жак 1 комната, 2, 3, 4. 4 комната экен да, таза. Коридор менен санузелди кошпогондо. Ошол. Анан бул фундаменттин өзүнүн проектиси дагы бар. Ала турган болсоңуздар, подарка катары сиздерге өткөрүлүп берилет. Фундаменттин үйдүн проектичи. Эми аны алып калбайт да өзүнө. Ошол. Так, түшүндүңүздөр, мына. Үйлөр толтура. Жакшы. Мына тугандар, кошунаңыздар бар, келип таанышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жакта деле мына үй салып кадимкиде жашап атат. Жери тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Келип уклон болгон болсо айтасыздар мага. Уклон эмес тугандар, сонун жер. Эсин номери экранда жазылып турат. Сонун жер. Фундаменттин узун турасы 11ге 8,5. Подушкасы менен мындай ичкериге казылып, мындай котлован болуп туруп, анан куюлган фундаменттердин бири. Мындай караганда пас болуп көрүнөр, так котлован болуп казылып, анан фундамент куюлган подушкасы мененчи. Нак акчага сатылат. Машинаңыздарды, дагы бир башка нерсеңиздерди айтып чалбаңыздар сураныч. Бул жакта эси өтө бир суранып атат. Машинам бар, дагы бир нерсем бар. Жарым акчасын азыр берип, кийинки жылы дагы жарым акчасын берем дегендер бар. Эми болбойт тугандар. Жер азыр өтө ходовой. Эми реклама кылыш керек. Сатыш үчүн оны билесиздер. Ошол кыскасы нак акчага сатылат экен. Эми мындай болгондор айтып атам. Узун турасы 20га 40, тегиз, чек-аралары такталган. Бул жакта кошуна бар, бул жакта кошуна бар. Мына ушул жер. Баасы 1 бааланды. Анан түшүрүп берет. Сиздер деле мындай чалып туруп, дат деле айтыңыздар. Нанча акчам бар, нак акча бересиздерби деп. Тура келсе берет, тура келбесе бербейт. Эки тарапты ойлоп, дадил бир бааны айтсаңыздар, эси дагы ойлонуп көрөт. Кыскасы келишим баада да бар. Эсин номери экранда жазылуу, барыңыздарга ийгилик. Суу свет бар экен. Кеңир айта бер, суу свет бар деди. Ошол.